Арбаңыздар, ардактуу мекендештер. Бүгүн мен ушул Төлөк Төрөкан уулу Аксакалдын Кыргыз эл санжырасы китебиндеги бүгүнкү күндө акыркы жылдарда дүйнөдө Nature деген белгилүү журнал бар. Ал журналга дүйнөдө эң жетишкен окумуштуулардын чыгарган макалалар чыгат. 25 жылдан бери Кыргызстандагы бир дагы окумуштуунун макаласы Nature'га чыга элек. Мен ошол макалалардан үзүндүлөрдү алып, Төлөк Төрөкан уулунун китебиндеги баяндамалардын илимге түп келишин сиздерге айтып берейин. Бүгүн Кыргызстанда ДНК илими дүйнөдө популяциялык генетика деген илим бар. Мен ошол Америкадагы Family Tree DNA деген лабораториянын кыргыздар боюнча администратор болом. Мына ошол жерде 112 киши, бүгүнкү күндө 112 кыргыз жигиттеринин ДНКсы чогулган. Мына ошолордун базанын негизинде Кыргызстанда 70% эркектеринде Y гаплогруппасы жана Дастан Исламович айтып кеткендей R1A гаплогруппасына кирет. Бирок ошонун ичинде негизги өзгөчөлүк бар Z93 деген. Бул Z93 гаплогруппасы окумуштуулардын, бул картаны Американын, Европанын окумуштуулары ушул уруунун миграциясын жазганда, булар бүгүнкү күндө мындай тыянакка келди. Мындан 5,5 миң жыл мурун бир адамда Аму дарыясынын боюнда жашаган бир адамда ушул мутация пайда болгон деп. Эми ушул Төлөк Төрөкан уулунун Кыргыз эл санжырасындагы маалымат эмне дейт? Ал жерде айтат, ушу топон суудан кийин дейт, түрк, түтөк мына ушул Аму дарыянын боюнда жашаган экен. Түтөктүн Ыстам деген баласы ушул кыргыздардын ата тейги болот экен. Мына ошодон кыргыз эли тарайт. Мына ушул Ыстам жана анын балдары Аму дарыя, Сыр дарыясынын боюнан Уралга, азыркы түштүк Урал, бул Челябинск облусу да бүгүн Россияда. Мына ошол жака көчкөндүгү жөнүндө Кыргыз эл санжырасында Төлөк Төрөкан уулу байма-бай айтып берет. Эмне себептен көчкөнү, кандай себептер болгон? Бүгүн ошол нерсени ДНК илими тактап жатат. Чындыгында эле кыргыздардын ата-бабалары ошол Аму дарыя, Сыр дарыянын боюнан мындан 4700 жыл мурун Уралга, түштүк Уралга, Волгага, Эдил жана Уралдын тоолоруна көчкөн жөнүндө айтып атат. Мына бул жерде көрсөтүп тургандай, көрдүңөр, миграция ошол Z93 анан Z21-25 деген. Биздин кыргыздар бүгүнкү күндө бардык кыргыздар ала тоодогу 4700 жылда чындыгында эле бир атага кошулат экен да, ДНК боюнча. Мына ушул Аму дарыянын боюнан түндүктү көчкөндөр
мына кыргыздардын ата тектери экен, ошо Уралды көчкөндөр. Ал эми түштүктү көздөй көчкөндөр булар жакынкы чыгыштагы цивилизацияларды түзгөндөр. Ошо биздин аталарыбыздын бир туугандары да, мындайча айтканда, кийинки. Мына могул санжыра дарак. Бул санжыра даракты ошол Европанын, Американын окумуштуулары ДНКларды изилдөөнүн негизинде жасаган да. Бул жерде карасаңыздар, ошол R1A гаплогруппасынан тараган элдер жазылган. Могу жерде көрүп турсаңыздар, R1A1A1B бул 3700 жыл биздин эрага чейин, демек 5700 жыл мурун кыргыздардын ата тектери бир атадан, бул Европадагы жана викингдер, азыркы күнү Норвегияда, Данияда жашаган элдердин ата тектери менен Восточный Европа деп болсо, Польша, Чехия, Словакия, Венгриядагы жашаган славяндар менен бир атадан тараган экенбиз. Булар Аму дарыядан түштүктү көздөй кетип, анан Европага жана Кара деңизден нары өтүп кеткен да, имер. Ал эми биздин ата тектерди евразиялыктар деп коет да. Булар Z93 деп турат, мына ушул 3500 деп атат, демек 5500 жыл мурун биздин аталар ушул Z93 жанагы Аму дарыянын боюнда бир кишиде пайда болгон ошол насилдер. Могу жерде көрүп турасыздар, кыргыздардыкын бүгүн биз ошо лабораторияга кыргыздар тапшырып берип, окумуштуулар атайын кыргыздардын мутациясын белгилеп койгон. IP1456, анан S23201 деген. Бул жалаң гана кыргыздарга таандык мутация. Анын жанында карачайлар, татар башкирлер, индиялыктар жана арабтар турат. Анан сол жагында ашкенази левиттер, кадимки еврейлер. Мына булар менен биз 5000 жылда бир атадан тараган элбиз да, мындайча айтканда. Бүгүнкү күндө мен өткөндө бир еврейлер келиптир, ошолор менен жолуктум. Бүгүнкү күндө мен ашкенази левит мен, евреймин деген элдер барып 1000 жылда бир атага кошулуп калат экен. А кыргыздын оң, сол жана ичкилиги 4700 жылда барып бир атага кошулат. Мындай картаң эл, мындай улуу эл бүгүн ДНК боюнча жок. Бүгүн илим эмнени далилдеп атат? Бүгүн кыргыз чыккан эл адам затына бир гана арабаны, атты үйрөтүп, колону темирди адам затына, цивилизациясына бербестен, адам затына пайгамбарларды берген эл экенин да далилдеп атат. Мына ашкенази левит дейбиз. Левиттерден аталган Муса пайгамбар ушул левиттерден чыгат. Аталган Давид, Сулайман пайгамбар ушул левиттерден чыгат. Арабтарды айтабыз. Бүгүнкү күндө арабтар өздөрү таң калып атат. Кантип биз ДНК тапшырсак, бир арабтардын 10-15% ушул гаплогруппадан чыгат да. Анан эң негизгиси, Мухаммед пайгамбар чыккан Курейш уруусунун дагы өкүлдөрү мына ушул уруудан болот.
Демек бул уруу эмне үчүн улуу экенин Төлөк Төрехан аксакал Кыргыз эл санжырасында жазып атат. Нух пайгамбардын жада ташы болгон экен. Ошол жада ташка кандайдыр бир ооматы бар таш экен. Ошол таш кийин Яфет баласынан калып отуруп Түрккө калган экен. Түрк башка балдарына бардыгына ыра көрбөй, Кыргыздын атасы болгон Жаба мийге ошо жада ташты калтырып кеткен экен. Ошол жада таштын жардамы менен кыргыздар аба ырайы менен башкарган экен. Жаан жаадырып, шамал айдатып, кар жаадырып, ошол жада ташты иштетип. Кыргыз эли байыртадан ошол Нух пайгамбардын батасын алган улуу эл экен бул. Ошол Жаба мийдин баласынын аты Ыстам экен. Ыстам деп айтып койгонун себеби ыш там. Эң биринчи түрктүн балдарынын арасынан там салган ушу Ыстам экен. Ошондуктан анын атын Ыстам деп койгон экен. Мен жанагы айттым, булар Аму дарыядан Уралга көчкөн деп. Ошол Уралга барганда мына бүгүн Аркайым деген шаар комплекси 87-жылдар ачылган. 2017 жылы изилденген. Мына бул могу тамдарга 4700 жыл туугандар. Ошол Ыстам атабыздын тамдары таштан салган. Тамдын ичиндеги абалда бул очогу менен. Мына ошол бул маданиятты, Уралдагы маданиятты Сынташта, Абашева Сынташта маданияты деп коет да. Бул маданиятты мындан бир 3 жыл мурун ошол жерде сөөктүн мынакей бул жерде жазылып турат, 4300 жыл мурун жашаган адам Уралда, ошол Аркайымда табылган. Ошонун ДНКсы чыккан. Мына ДНКсында IP1456 деп жалаң кыргыздарда кездешкен мутация. Башка элдерде жок мындай мутация. Азыр мына могул ошол Аркайымден мына могул таш, биз айтабыз го Молдошурун отурган таш деп. Эмен асманды карап. Бул адамдар өтө жылдыз санакты өтө жакшы билген экен. Математик болгон экен да, мындайча айтканда. Мына ошол Аркайымдын символу бүгүн. Кийинки слайдты берип койсоң. 2005 жылы Владимир Путин атайын ушул Аркайымга барып, чоң кызыгуу менен баргандан кен себеби орустар дагы өздөрүнүн тамырын издеп аракет кылышкан, ушул Аркайымден орустун ата тектери болуш керек деп. Бирок могу ДНКнын анализи чыккандан кийин бул жалаң кыргыздарга тийиштүү экени аныкталды. Эми илим эмне дейт? Ошол Уралда Абашева Сынташта маданиятынан ошонун насилдери бул андрон маданияты дейт да. Биздин чындыгында эле кыргыз эл санжырасында жазылган маданият боюнча ошол Уралда биздин кыргыздын биринчи ордосу негизделип, андан кийин Енисейге которулгандыгы жөнүндө маалыматтар жазылган. Окумуштуулардан мен жазып койгом, ушу результаты палеогенетических исследований свидетельствуют, что население культуры андроновского мира является прямым наследником синташтийского или синташтийско-петровского населения. Демек, андрон маданияты ушул жерден чыккандыгын чоң окумуштуулар далилдеп жатат. Анан бул жерде дагы бир генетик окумуштуу, Россияда эң күчтүү генетик окумуштуу бул Владимир Таганкин деген Карасут маданиятына. Карасут маданияты жана сиздер көргөн скифтердин маданияты.
ошого тийиштүү сөөктү изилдегенден кийин ал мондай блогунда мынтип жазганда: субклад является родительским киргизской ветви, то есть более половины мужского населения Киргизии являются потомками этого человека деп жазган. Жанагы кара сук маданияты бул Аржан, Тувада табылган. Мына Скифтин каганы да мындайча айтканда бул ушундай коюлган. Мына ушул сөөктүн ДНК-сын аныктап Y гаплогруппа жана кыргыз бутагы экенин IP1456 бул жанагы Таганкин айтып аткан мына ушунун урпактары деп берип аткан ушул Скифтин сөөгү да. Эми ушул китепте Төлөк Төрөкан айтат: Эдил, Энесай, Эдил арасы дейт, Кыргыздын жери. Энесай, Эдил арасы, Уралдан баштап Енисейге чейинки. Ошол жерде Уралды айттым, Тува, Енисей жакты айттым, анан орто жагын бул Орто Тоо деп коет экен бул китептечи. Орто жакта бүгүн Казакстанда ошол Енисейге жетпей Каркаралинск деп коет, Каркаралы деген жер бар, туулуу аймак. Ошол аймактан мондай сактардын сөөктөрү табылган да, биздин коюлган. Мына ошол бул Казакстандын музейинде турат, курган Каркарали. Ошонун дагы ДНК-сы быйыл эле май айында аныкталып чыкты. Мына бул жерде да көрсөтүп аткандай IP1456. Бул накта Кыргыздын ата бабасы экен. Бизде тарыхчылар арасында өтө чоң мындай дискуссия болуп келген да, кыргыздар бияка Таншанга 15-кылымда, 16-кылымда көчүп келген, же көчүп келген эмес, мурун эле болгон деген. Мына ошондой спорлорго эми жокко чыгарып, мына могул сөөк 3 курбу. Бул деген мындан 1629-1701 жыл мурун гундардын дооруна тийиштүү деп айтылган эме бар. Мына ошол бизде бул Ысык көлдө эле табылган, жанагы жамбашты койгон экен да, куймулчакты кошо койгон экен. Мына ошол маданияттагы дагы ДНК-сын майда алып чыкты. Бул дагы чыныгы эле кыргыздыкы S23592 жана IP1456. Кыргызстанда, Тянь-Шаньда, Ысык көлдө байыртадан эле кыргыздардын ата тектери жашаган деген далил. Эми бул кан күйүлөргө тийиштүү Коңур Төбө деген жери бул Казакстандын батыш түштүгү болуп калат. Ошол жокта илгери кан күй деген элдер болгон. Биз кыргыздар болсо канды дейбиз, канды дейбиз, ар кандай айта беребиз. Мына ошолордун сөөктөрүн дагы быйыл текшерип чыкты. Алардыкы дагы мына S23592 нап-нак Кыргыздын таптаза урпактары. Кийинки эмени берсеңер, слайдты. Эми көптөгөн багы спорлор болгондо бизде бүгүнкү күнгө чейин хуннулар ким деген суроого аларга жазганда бул ираноязычные племена депчи ошо жок болуп кеткен да. Эми элестетсеңиздер, ушул аймакта бир дагы эл калдыбы ираноязычный? Эгер болсо ошондой. Мына хуннулардын аристократиясынын ДНК-сы дагы быйыл чыкты. Бул дагы таптаза кыргыздын ДНК-сы да. Мен по секрету эле айтып коеюн, азыр ушул хуннуларга тийиштүү ДНК
көбүнчөсү бул маркерлер көбүнчөсү ичкилик кыргыздарга көбүрөөк да, ошол хуннуларга тийиштүү аристократиясында бар ДНК. Бизде дагы чоң спорлор болгон, усундар бул кыргыздардын ата тектери болгонбу же болгон эмеспи? Булар кимдер деген. Мына усундарга тийиштүү бул Алматынын түштүк чыгыш жагындагы Турген курган дөбө маданиятынан ошол жерден алынган сүйөктөргө тийиштүү ошо усун дооруна усундарга деп айтылат. Бул 2274 жыл мурун жашаган инсандын сөөгүнөн алган ДНК экен. Бул дагы Z93 звездочка да. Бул көбүнесеси бул дагы биздин ичкилик кыргыздарда көбүрөөк кездешкен ген. Бул дагы навта кыргыздын гени. Кийинки эмен айтайын, эме усундар менен хундар булар көбүнчөсү Түндүк Кытайда баягы тарыхта айтылып жүргөн жун дийлердин мындай тикелей урпактары да. Мына ошол Кытайдын тарыхчысы Мен Вэньтунь деген ачык эле жазып атат. Эң биринчи Цин империясын негиздеген Кытайдын хандары булар жун дийлердин тикелей урпактары, то есть скифтердин тикелей урпактары деп атат да. Буну Кытайдын тарыхчысы жазып атат. Эми кийинки эмени карайык. Ошондой эле Кытайдын өтө таасирлүү профессору бар, тарыхчы Фан Вэньлань деген. Бул байыркы тарыхты изилдеген, байыркы уламыштарды, Кытайдын уламыштарын изилдеген. Мына ошол дагы айтып атат мынтип: Шанхайцини содержатся остатки исторических записей, легенды и предания, передававшиеся издревле от поколения к поколению, как среди китайцев, так и у других племен. По этим преданиям выходит, что северные Ди и Цюаньжуны принадлежат к роду Хуанди. Племена Ди и Цян к роду Боифу. По существу китайская народность была сложной этнической группой, в которой слились и смешались потомки Руанди, Янди и других некитайских племен. Демек, жанагы айтып аткан скифтер ушул Кытайга келип, Кытай мамлекетинин биринчи мамлекетин түзүп, анан Цин хандыктарын Жоу династиясынын доорунда, бул 9-кылым биздин эрага чейин. Ошол кылымда кыргыздардын ата тектери келип, Кытай мамлекетин түзгөндүгү жөнүндө сөз болуп атат. Бүгүнкү күндө эң кызыктуу маалымат да, ошол илгери жундилер жашаган, хуннулар жашаган, усуйндар жашаган Кытайдын аймактарында бүгүн дагы ДНК тесттерди тапшырганда Ханзу Кытайларында эле, кадимки эле Кытай, башка Кытай эмес, Дунган эмес, башка эмес, ошолордун арасында дагы мына 1%дан 2,3%га чейин же болжолду 3 миллионго жакын кытайлашып кеткен кадимки эле кыргыздар жашайт экен да. Бирок мен бир таң берген жерим ушул Төлөк Төрөкан уулунун санжырасында ошол доордогу кыргыздар кантип ойлонот, кантип мамлекет түзгөн, эмне үчүн кыргыз эли ушундай улуу эл экенин, эмне үчүн кыргыз эли адам затына ушундай таасир берген эл экенин эми түшүнүп отурам. Мен дагы бүгүн эми түшүнүп отурам, эмне үчүн Кудай ушу кыргыз элин дүйнөгө таратып аткан. Бизди кыйналып кысталтып дүйнөгө таратып атат эмне себептен? Анткени
мен ишенем. Bir 30 жылдан кейін, 50 жылдан кейін, 70 жылдан кейін Американың президенті, Канаданың премьер-министрі, Австрияның премьер-министрі, Германияның канцлері дағы қырғыздың баласы болып қалышы мүмкін.